армысыздар, урматтуу достор. Биз бүгүн Люберцы шаарындабыз. Бүгүн 7 май. Кенжегүл эже бир бөлмөлүү квартирага ээ болду Риятов шаарынан. Үй жөнүндө айта кетсем 6 миллионго. Кенжегүл эже Россиянын жараны, первоначальный взносы жок, Сбербанктан сделкабыз өттү. Кенжегүл эжени KG недвижимость атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эже сделка жөнүндө ойлонуңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Таныма Самара Нарматованын компаниясына чоң рахмат. Биз бул передачаны телефон интернеттен көрүп келгенбиз. Комментарийлерин карадык, баардык жакты карадык. Самара Нарматованын комментарийлеринде такыр жаман сөздөр айтылыптыр, жалаң жакшы сөздөр. Ошол аркылуу Самара Нарматова аркалык. Кайсы айда келдиңиз договор түзгөнү, консультацияга? Договор түзгөнү 25 февралда барганбыз. Биз договор түзгөндөн кийин Роксити башталып кетип, кичине токтоп калдык. Андан кийин күйөөмө ада битеткен. Сбербанктан. Күйөөмө ада битетип, какой-то бир нерсе болуп, кайра өзүмө ада битетип, өзүм атынан алдым. Канча үй көрдүңүз? Эмне ушул үйгө келдиңиз? Биз баштаганда эле ушул Риятов жактан баштадык. Навакеснова жакыныраак экен. Еще да метрого жакын болсо экен дедик. Метродон 15 мүнөт болду. Биз 4 үй көрдүк. 4-үчүсүнө токтолдук. Бизге ошо Навакеснованын эмелери жакты. Райондор жакты. Ошон ушул райондон издеп табылдык. Бизге кайгылуу ишти баштагандан кийин кандай кыйынчылыктар болду? Эмне түшүнбөй калдыңыз? Эмне тоскоолдук болду? Кыйынчылыктар көп эле болот экен. Үй алыш оңой эмес экен да. Насип экен, ушул күнгө жеткирди. Ошо күйөөм атына да бететилип, кайра күйөөм какой-то эмедеме жооп бере албай калып, мен атыма өткөрүп, кайра мага ада бететип, ушундай кыйынчылыктар болот экен да. Кайра өзүмдүн атымда болуп калды. Эмнеге ипотека алабыз деп кандай ушундай чечимге келдиңиздер? Ипотека алыш үчүн биз Москвада көп эле жүрөбүз да. Биринчи алган үйүбүз Новосибирскте болчу. Ал деле ипотека. Бул экинчи үйүбүз болуп. Квартирага деле бересиң, бала чакалар менен кийинирээк жашайлы деп ушу Москвадан ала турган болдук. Балдар окууга барышсын, балдар окуусу жакын. Баары российский паспорт болгон үчүн ушу Москвада көп жүрөткөнбүз. Ошон үчүн Москвадан алалы деп чечтик. Азыр бизде көрүп жаткан мекендештерге алсамбы, албасамбы деп кайрылсамбы ушу компанияга деп кандай сунуш бересиз ушуларга? Үй алсаңыздар болот. Бул үйдү 25 жыл, 30 жыл деп айтып кое берет. Бирок сейин төлөп койсоңуздар болот. 2-3 жылдын ичинде эле төлөсөңүздөр болот. Үй алыңыздар. Үй өзүңүздөргө калат. Баары ошол акчаны эле квартирага бересиздер. Кичине кошуп койсоңуздар өзүңүздөрдүн үйүңүздө болуп калат. Дагы бир жолу Кенжегүл эжени KG недвижимость атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ипотека жөнүндө айта кетсем, ставкасы 19% болду. Айына төлөмү 90 миңден тура келди. Бүгүн 7 май, буюрса акча түшкөндөн кийин Кенжегүл эженин атына квартира өткөндөн кийин 14 күндөн кийин уже ключун алабыз. Ошо Самара Нарматованын коллективине чоң рахмат. Биз менен иштеп аткан Зульфияга чоң рахмат. Урматбекке чоң рахмат. Биз менен көп иштешти. Ал Зульфия отпускка чыгып кеткен үчүн отпускасын жакшы өткөрүп келип алсын. Рахмат чоң бардыгына. Искендерге чоң рахмат. Биздин ушо сделкабызды жакшы алып барды. Баарыңыздарга рахмат чоң.